Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү. Бүгүн биздин студияга келген сыйлуу меймандарыбыз бар. Мен тааныштырайын, бүгүн бизге кимдер конокко келди. Өзгөн шаардык балдар музыкалык мектебинин мугалими, маданияттын мыкты кызматкери, Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун мүчөсү, Рыспай Абдыкадыровдун окуучусу Зулпуев Ильяз агай бүгүн биздин студиябызга өзүнүн окуучулары менен келип отурат. Албетте Ильяз агай менен буга чейин да бир канча жолу жолукканбыз. Өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу биздин эфирге бир канча ирет келген. Анан мен деле өзүмүн тарбиялап аткан окуучуларымды алып эфирге алып чыксам деген бир жакшы ой максаттар бар эле. Бүгүн ошол максаттар орундалып, студиябызда окуучулары менен мейманда отурат. Ильяз агай, студиябызга кош келипсиз. Кутман күнүңүз менен. Келиңиз, өзүңүз сөз баштап бериңиз. Маанайлар жакшыбы? Эң сонун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мына ошентип Айжамал эжекебиз менен дайыма келип жолугуп, өзүбүз келип кетип жүрчү элек. Анан алдыбызга алтын жакшы максаттарды коюп, мына окуучуларымды алып келе албай жүрдүм эле. Өткөндө Айжамал экөөбүз сүйлөшүп, анан 1 февралга чоттодук эле. Мына Кудайга шүгүр келип отурабыз. Ушул окуучулар менен бүгүн Кудай кааласа жакшы чыгармаларды, жакшы ырларды берип, элдин кубулуна толгон чыгармаларды бүгүн окуучулар менен жеткиликтүү кылып ойноп кетебиз деген ойдомун. Аманчылык болсун, иштериңизге ийгилик. Жакшы, Ильяз ага. Эми окуучуларыңыз менен келдиңиз, мыкты жигиттер баардыгы аккордеонду кармап олтурушат. Бул өзүнчө эле бир аккордеонду кармап олтурганы көргөн көздү кубантат. Бул жакта турган адамдарга өзүнчө бир сыймыктанууну жаратат дегендей. Анан өзүңүз тааныштырыңыз эми окуучуларыңыз менен, Анда эмесе жогорудон баштайын. 4-класстын чекеде отурган Жеңишбекұлы Байыл 4-класстын окуучусу. Андан кийин Исаилжанов Айбек, бул дагы 4-класс. Анан бул Камытов Ырыскелди 3-класс. Кубатбек уулу Насипбек, бул дагы 4-класс. Анан Амиржанов Бактыөлөт, эң кенже эрке балабыз биздин, кенже окуучубуз 3-класс. Жакшы. Ильяз ага, бүгүн биздин студияга келген окуучулар сиздин окуучуларыңыздын арасынан эң мыктылары да, Ооба, буйруса. Мыктылары. Эми жакшы дагы мыктылары деле бар. Канчасы даярданып калып кетти. Кудай кааласа эми эжеке шарт түзүп берсеңиз, дагы бир поток кылып бир алып келем го, Кудай кааласа. Жакшы. Рахмат. Анда даярданып келген чыгармаларга кезек бере берели. Ким кандай баштайт? Өзүңүз 1 саат убакыт сиздердин эркиңиздерде. Рахмат. Анда эмесе баштайбызбы? Маанай жакшыбы? Анда 3-класстын окуучусу Камытов Ырыскелди, орустардын маданиятı менен чоңоюп, орустардын тарбиясын алганбыз убагында. Анан эми көбүнчө бизде музыкалык мектепте ошол чыгармаларыбыз эски, орустар менен жашаган мезгилдеги чыгармаларды колдонобуз. Подмосковные вечера деген чыгарманы ойноп берет. Кана кел. Ильяз ага, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздын башталышы, өзүңүздүн аккордеон эң алгач кармаган жылдарды эстейли. Сиз да ушундай жаш кезиңизден кармагансызбы? Ооба, мен дагы ушу кичинемде менин агаларым да аккордеон ойночу эле. Ушу сайыз мезгилде эң чоң агам азыр ушу башка жакта иштейт, башка багытта иштейт. Биздин үйдө 4 музыка ойнойбуз да, аккордеон ойнойбуз. Анан эң чоңубуз ошол биринчи аккордеонго кызыгып, ата энеме айтып, атам мугалим болуп иштеген, апам дагы ушу звеньевой болуп, башчы болуп иштеген бакта, Алма бакта. Анан ошондо акем аккордеон алып бериң деп, дайыма суранып, айтып деп жүрө берип, ушу менин эсимде бир торпок сатып, Вальтмейстер германский аккордеон алып берген да. Ал мезгилде аккордеон кымбат эле. Магазинден барып, магазинде толтур эле. Магазинден барып тандап алып, ошол акем алган. Анан ошо алгандан баштап кызыга баштагам. Анан телевизорду көрөмүн, Төгөлбай Казаков агай, Рыспай Абдыкадыров агай, Токон Эшбаевдер бүт жалпы эле ушу Бабар Асан Тургунбай агайларыбыз телевизордон чыкса, биз жаш балабыз да.
карап кыялданып туруп эле ушу барып ойной бергим келет. Азыр үйдө аккордеон турат. Азыр барып бүтсө, барып ойноп көрөйүнчү. Ойнойт окшойт, ойносо болот окшойт деп кирип эле алып туруп аккордеондо. Ошолор окшоп баштасам эле бир башкача эле үндөр чыгат да. Эми адам үйрөнүш керек экен да биринчи. Анан ойносоң эле башкача үн чыгат. Анан маанай түшүп, окуш керек экен. Бирок ата-энем ушу музыкалык мектепке мени негедир бербептир, шарт түзбөптүр. Ушу талантыма кызыгып, шарт түзүп койсо болмок экен деп өкүнөм азыр ушуга чейин. Бирок окубасам деле кээ бир ошо музыканы окуган окуучулардан деле, досторумдан деле ашып жакшы үйрөнүп кеттим. Эми кызыгуу өзүңүз кызыгуу жакшы болгондуктанбы нарыктан үйрөнүп кеттим. Анан ошо кээ бир ошо мен өзүм классташ досторум бар. Ошолордон мага үйрөткөн жерлери бар эле да. Ошону үйрөнүп алып туруп анан күлүк ат кийин чабат болуп кетти. Анан ошентип анан Рыспек Абдыкадыров агайыма келип армиядан кийин келдим. Ошо армияга чейин деле ушу тапшырбапмын, аракет кылбапмын окка тапшырышка. Армиядан келгенден кийин анан ушу агайга тапшырып, бир жагы тага болуп кетет бизге. Эр тагайын тартат деп мүмкүн ушу урук тукум кууп ошонон деле эми ошо үйрөнүшүмө эп болгон ошоному деп ойлойм. Анан келсем эле алып окууга келип тапшырып, ишибиз ийгиликтүү, экзаменибиз жүрүшүп, кыскасы жолубуз ачылып ушинтип. Эми Кудайга шүгүр, ошо университетте окуган агайларга таазим, рахмат. Ошо агайлардын билимин алып, азыр ошо агайлардай болуп, ушундай балдарды окутуп, ушинтип үй бүлө багып, тарбиялап отурабыз. Жакшы, Ильяз ага, демек сиздин аккордеондон эң биринчи устатыңыз Рыспек Абдыкадыров болду, А киши кандай үйрөттү аккордеонду сизге? Ал аябай күчтүү агай эле чындыгында. Анан мен айтып атпайм, өзүм деле азыр ошо агайдын методун алганмынбы, окуучуларга жакшы биринчи класста катуу үйрөтөм. Анан ошол боюнча өздөрү кете берет. Кыйналбайм да, ошо биринчи класста катуу жакшы үйрөтүп коем. Анан кийинки класстарга жеңил кетет да. Ошонусуңарда агай деле ушундай эле да. Аябай катуу көрсөтүп үйрөтөт эле. Анан көбүнчө ушу өзүбүз иштечү элек, агай көрсөтүп эле койчу эле. Бирок жакшы көрсөтүп, жакшы жеткирчү эле да. Бир 2-3 сөз менен эле түшүндүрүп, жакшы жеткирет эле. Демек, баягы көрсөтүп берип, анан кызыкса өзү алып кетет бул жагын. Мынакей көрсөттүм, бул жагы өзүнөн да чыккан да. Ошондой экен. Анда да бир чыгармага кезек берели. Бул жак классик ойноп калды, эми бир ырдатып коелучу. Мына ушу менен кенже эрке балабыз ырдап койсунчу бир, Ырыңдын аты эмне эле? Ырыңдын аты. Ырыңдын аты Энекем менин байлыгым. Энекем менин байлыгым. Эне бизде алтын эң кымбат бул эне эсептелет, Бейиштин төрө эненин таман алдында демекчи, ушу энелерге арналат. Энекем менин байлыгым. Kadırım bile menenem, kadırla parkta kelemem. Ak sütün aktaş kıyınga, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Enekem menin baylığım, geçmeğiniz susun kaygınım. Al param sizge alçalı, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Ömürdün gülün geçemin, siz üçün barın cengemin. Yürektün susun tabalsam, ay eneke sizge beremin, apake sizge beremin. Enekem menin baylığım, geçmeğiniz susun kaygınım. Al param sizge akçalım, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Ömürdün gülü solmasın, ökünüç günler bolmasın. Özgeler kapa bolsa da, ay enekem kapa bolmasın.
Apamdı Kuday koldaşım Enekem menin baylığım Geçmeğiniz susun kaygının Alparam sizge akçalım Koluma tişe aylığım Koluma tişe aylığım Enekem menin baylığım Ay barakallah, azamatsың. Багдөлөт, жашың канчада? 12'de 12 жашта аккордеон көтөрүп баратап, аккордеонду эң биринчи кимден үйрөндүң? Агайыңан үйрөндүңбү же үйдө бирөө жарым барбы? Аккордеон чырткендер барбы? Үй бүлөсүндө. Ата энеси колдойт болуш керек, Үй бүлөсүндө барбы аккордеон чырткендер? Жок, үй бүлөсүндө жок. Бул биринчи келгенде кичинекей бала эле да. Азыр эми 3 класс эми. Аябай үйрөнө алабыз, ата энелер дагы аккордеон көтөрө албайбы, анан чакан аккордеон сатып бергенбиз. Бирөөлөрдөн таап, кичинекей чакан. Азыр дагы эле ошону ойноп жүрөт. Жакшы, аракети жакшы. Атасы бирок чочуган болчу, үйрөнө алабы. Көрүңчү, 1 жыл окутуп көрүңчү деди. 1 жыл эле уже тыянак чыкты да. Келечекте ким болгуң келет, Багдөлөт? Ben gelecekte emgek singirgen artist bolgum. Ой, азамат, келечекте эмгек сиңирген артист. Мынакей жаш кезинен эле, кичинекей кезинен эле каалоосу, кызыгуусу болсо, мынакей чыгармачылык чөйрөдө жүргүсү келген бала эми тең гана мынакей аккордеонду үйрөнүп атат, максатына жетсин. Ал Өзгөн шаардык балдар музыкалык мектеби канча жылдык? 5 жылдык. 5 жылдык. Ал жерде бүткөндөн кийин дагы улантабызбы? Ооба. Кайсыл жакка барайын деп атасың аккордеонду үйрөнүп? Консерваторияга. Ай, азаматсың бар бала, аман бол. Андан бери олтурган окуучуңуз бул Насипбек, Кубатбек уулу. Насипбекке канча жыл болду билим алып атканыңа? 4 жыл болду. 4 жыл. 4 жылда көп эле нерселерди үйрөндүкпү? Ооба, агайым жакшы нерселерди үйрөтүп, жакшы сабак берди. Үй бүлөдө барбы аккордеон чырткендер? Үй бүлөдө атам ойнойт. Ойнойт, бирок атасынан өтүп кетет да бул. Ай баракелде. Өзүң кызыгың менен келдиң же атаң аккордеон ойно деди? Өзүмдүн кызыгуум бар болчу, анан атам салым кошуп мени алып келди. Жакшы. Анан эми азыр YouTube чыгып калбады интернетте. Сонун интернет булактарынан азыр өзүнчө аракет кылат да, көбүрөөк иштейт өзүчө. Анда бир классик ойноп берсин, а? Көрөлү чыга. Паоло Пиццигони «Свет и тени» деген чыгарманы ойноп берет. Ай баракелде. Бир чыгарманы канча убакытта үйрөнөт? Кээде 1 жылга чейин барат. Бирок бул аракети жакшы, бул 2-3 айда эле чыгарып коет. Жакшы. Балдар көтөрүп олтурган аккордеондун баардыгы өзүлөрүнүкү же сиздер эмгектенген мектептикиби? Өзүнүкү бар, почти ошо баардыгы өзүнүкү экен. Өздөрүнүкү бар айылда. Бирок анан биз аккордеонду ылгап ошо ишканадан менин аккордеондорумду алып келдик. Бирок баардык ата энелер шарт Мына ушул баланын өзүнүкү, ортодогу бала өзүнүкү экен.
Мына баланыкы эми өзүнүкү. Мына экөөнү таптык да булар. Жакшы, Ильяс ага мындай суроо берейинчи. Балдарды баягы кызыгуусу болсо, анан жөндөмү болсо окутуш керек деп калат да, биринчи ата эне кызыгыш керек го дейм, балдар биринчи. Кечээ Айгерим Мухтардын кызы айтып атат, комузчу мен окучумун дейт, комузду билбей келди дейт, мен ушул комуз болот, бул комузду чертсең үйрөнө аласың деп, анан ушул мектепке келгенде комуз менен тааныштырдым дейт да, азыр жөндөмү аябай жакшы дейт. Мен ойлоп турам, ата эне кызыгыш керек го дейм эң биринчи, балдардан мурда. Сиз кандай дейсиз? Биринчиден ушу мен өзүм деле мисал кылып кетсем, азыр ушул убакка чейин өкүнөм да. Ушу ата энем ушу мени музыкальныйга тапшырып койсо, ошонун тезирээк кетмек мекенм, армияга чейин эле өнүгүп кыйла окуп билим деңгээлим көтөрүлүп кетмек экен эле деп. Ошону сыңардай эле мына азыр баары эле ушу биринчи класска алып келген, ушу айрыкча мына кичинекейбиз. Бизде ритм сулук текшеребиз да. Фортепиано менен, инструмент менен. Ошондо акырындык менен, бирок кээ бирөөлөрү кыйыныраак болот ритмдери. Бара-бара өнүгүп кетет экен да. Угуп сулук менен деле аракет кылып. Анан биринчи эле келгенде кыйын эми. Кээ бир окуучулардыкы жакшылары жакшы болуп кете берет чынында. Азыр мына ушул ойногон окуучумду кээ бир окуучулар мынчалык деңгээлде ойной албайт. Себебинде мен чыгармаларды берем. Азыр жаштарга жакшы шарт түзүлүп калганы жакшы жери. Азыр биздин кезде деле ошондой болсо, биз деле аябай эрте өнүгүп аябай күчтүү болмок экенбиз. Эми Кудайга шүгүр күчтүү элебиз го. Азыр айткан себебим, жанагы интернет булактарына киреткен дагы бир жагынан нота менен. Нотаны көрүп туруп, бир жагынан угуп деле жакшы да. Угуп деле нота менен деле, анан уккан менен бирок нотадагы деле таза тунук болбойт. Нотада таза тамгаларына чейин жакшы үйрөнөт да. Укканда кээ бир тамгалар таштап өтүп кетиши мүмкүн. Бирок нота менен угуп ойногон бул жакшы, ийгиликтүү иш болот дейм да. Жакшы, бирок интернет кыйла булар угат, сизге да үйрөткөнгө кыйла жардам болсо керек. Ооба, эми кээ бир окуучуларым бар, ушу интернеттен деле угуп деле анча кыйратпаган окуучуларым бар негизи. Жалпы канча окуучуңуз бар? 13 окуучу. 13. Бардыгы эркек балдар. Бизде ошо орус эле кыздар барбы? Орус эле спорттар бөлүмүндө 51 окуучу окуп келет. Бир эжекеде 14, бир агайда 13, менде 13, бир агайда 10, ушундай да. Аралашып 51 окуучу бар жалпы. Кыздар бар. Менде 2 кыз окуйт. Менде 2 кыз окуйт. Жакшы, бирок басымдуу бөлүгү эркек балдар, Анан көбүнчө бир эжекебиз бар. Рысалиева Сонумбек, ал деле тааныш келип жүрөт дайыма. Ошол эжекебизде көбүрөөк кыздар бар. Эми эжеке кыздар бар да, бирок кээ бирөөлөрү мага дагы ошо быйыл 2 окуучум бар да, кыз окуучум. Жакшы, рахмат. Да бир чыгарма ойнотолу анда, Мырзарык айылынан келген Жеңишбек уулу Байел деген окуучум 4-класс быйыл. Эми 4-класска чейин кандай окуялар болбоду, Байел? Бирок чындыгында жакшы аракет кылат. Анан инструменти жок да кыйналып жүрдү. Бирок атасы аябай молодец, бирок эмнеге таң калам? Ушу эмгекке, пешенетер ишке аябай жакшы үйрөткөн да. Анан сабакка бүгүн келебиз, бүгүн репетиция кылабыз, келгиле десе эле жок болуп кетет. Эмне болду десе, маке эгип жүрөт, же болбосо эгин эгип жүрөт, бактарак эгип жүрөт деп акам аябай мичүүрен дыйкан да. Анан ошондой иштер менен деле аралатып Кудайга шүгүр, эми жакшы бүтүрүп алсам, утук биздики, Байел. Анда ушу алтын энелерге арнап ырыгынын атын айтып койчу. Гүлмира Айдосова эжекебиздин Картай Бача апаке деген. Картай Бача апаке. Жашартып жаратканын берсе эгер, бүт болгон байлыгымдан кечер элем. Сан жеткис түйшүгүмдү өзүм алсам, апакем кадырыңа жетер белем. Аппак гүл сунам апа, Картай бачы, ак сарай курам сага, Картай бачы, алдыңа алтын төшөп беремин деп.
чок кармап турам апа карытай бачым мөрөктүн суусу болсо берер элем картайбас болуп апа ичер белең аламдын алпы болуп жаралсам да апакем ак сүтүңдү актар белем жыл санап улам апа карытай бачы ак сарай курам сага карытай бачы алдыңа алтын төшөп беремин деп чок кармап турам апа карытай бачы дарысын өлбөстүктүн тапсам эгер жүзүңдү бырыштардан сактар элем дүйнөнү төрт кыдырып көтөрсөм да апакем ак сүтүңдү актар белем бак дөөлөт жанар кезиң карытай бачы урмат сый табар кезиң карытай бачы апакем ак сүтүңдөн айланайын ак жолук салар кезиң карытай бачы урмат сый табар кезиң карытай бачы. Ай баракелде, бар бол, азаматсың. Ильяз ага, сиз өзгөн шаардык балдар музыкалык мектебинде эмгектенгениңизге канча жыл болуп калды? Ал жерде 98 жылдан бери иштейм. Ошондо канча болуп калат? 20 жылда ашуун убакыт болуп калды. Жакшы. Эмне үчүн өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды балдар музыкалык мектеби менен баштап өмүр бою ошол жерде келатасыз? Эми айттым го, ушу окууга тапшырып, агайдан бүтүп, ушу мен бүтө жылы өтүп кеткен өкүнүчтүү болду Ырысбай агайымдын. Бирок эми Ырысбай агайдын баардык методдорун ошо Ырысбай агайдын илимин алдым, Кудайга шүгүр. Анан эми ошол багытка киргенден кийин эми ошо менен иштейбиз эми. Кудайга шүгүр, эми ошол жерде иштеп, Кудайга шүгүр азыр кадыр барка алып, эмгек алып, ушу сыйлык алып иштеп атабыз. Эми кесип ушундай болуп калды. Кудайым ушундай талант берген экен. Ошо талант менен кетип атабыз. Анан өзү окууну бүткөндөн кийин бир башка кесипке өтсөмбү деп ойлондум. Ал мезгилде уже эми союз бузулайын деп ыдырап турган мезгил да эми. Анан айлык акчалай бербей башка немелердин товарларын бере баштабады эле. Мисалы үчүн арак, спиртной, буудайга чейин ушундай заман болбодубу? Нан жок, кыйын болуп атты. Анан ошо мезгилде иштебей коеюн дедим, ушу атам эле аябай туруп алды да, мага таянып. Балам, 1 жыл иштеп көрчү деди. Мен иштебейм ата, кете берейинчи, Россияга кетип атат баары эле деп. Мүмкүн эми Россияга кеткенде дагы башкача пешенеме жазган көрөт элек да. Анан атамдын айтканын кылып ушу 1 жыл иштеп көрөйүн деп, эми жанагы бир кородон деле бир койду башка корого кошуп койсоң, аябай мындай жалгызсырап кыйналат го. Анан ошо бул жактан буйрутма менен Мырзаки айылында интернат бар экен. Жетим балдар, кароосуз калган жетим балдар интернаты. Ошол жака направление алган экен. Барып эле анан направление барсам, ал жерде музыкант таппай турган экен. Анан музыкантсыңбы? Кел деп тосуп алышты, 5 кылып кучактап тосуп алышты. Кичине иштеп көрөйүн деп 6 ай иштедим. Айлыгын алып, эми айлыгын жанагындай дем. Анан 1 жыл иштедим. Анан иштен чыккым келбей калды, көнүшүп кетти. Андан бери 20 жылдан ашык убакыт өттү да. Ушинтип көз ирмем өтүп кетти, карачы. Аз кетсе да, кет десе да кетпейсиз. Эми каяка барабыз эми? Иштеп атабыз. Жакшы. Себеби сураганым себеби кээ бир чыгармачылыкка аралашкан кишилер көпчүлүгү сахнага багыт алса, көпчүлүгү өмүр бою сахнадан дагы балдарды артыгыраак көрөп, балдарга билим берейин, тарбия берейин деген мугалимдер көп. Ошолордун катарында сиз дагы барсыз. Бул дагы бир адамга бир дем күч тартуулай турган, артыңыздан из калтыра турган, артыңыздан келаткан окуучулар дагы сиздин жолуңузду жолдогусу келе турган окуучуларга бир шык дем күч тартуулайт деп айткыбыз келет. Анан эми келиңиз өзүңүздү да бир жеке бир чыгарма ойнотоюн, Рахмат.
Эми ырдын башы Ырысбай дейт, Ырысбай агайым бир жагынан ошо агайымдын биз экөөбүз деген ырды да берейин эми. Bilbem kaydan tabılgansın sen mağa, mаңдайымда бүткөн жалгыз бакыттай. Seni süydüm buyruk alıp tağdırdan. Başkalardın mini sağa tatıbay. Ji bolboso sen jaralıp men üçün, jaralganda mendik bolup jaraldım. A bolboso aytçı canım emnechün. Zarlap tapkan perzentindey göründüm. Biz joluktuk maydın jumşak tününde. Altın mağa sen eskertkiç belektey. Men süylesem senin ünün ünümde. Men körüge senin gözün gerekti. Uhtaganda senin uykun mende var. Oylarıma kirişken. Bize köbüz iki sanday barabar. Bize köbüz iki suday birikken. Seni köbüz iki sanday barabar. Айбаракелде, бар болуңуз, аман болуңуз, чыгармачылык ийгилик. Ильяз ага, эгерде көзү тирүү болгондо, улуу оончу Ырысбай Абдыкадыров быйыл 80 жашка чыкмакта. Анан Ырысбай агайдын 80 жылдыгына карата мынакей көптөгөн шакирт болобуз, а киши менен чогуу жүргөн замандаш элем деген кишилер бүт а кишини эскерип атышат. Анан эми сиз ал кишинен окуган экенсиз, окуучусу болгон экенсиз. Ырысбай Абдыкадыров тууралуу сөз болгон жерде сиз кайсыл сапаттарын эстейсиз көбүрөөк? Эми окуп жүргөндө көп окуялар болгон, агайдын сапаттары, тамаша көй мүнөздөрү укмуш эле да. Анан эми жанагы окууга тапшырганда эми айтып өтө берейин. Илгертен эле келген экен да ушундай сыр. Ар ким эми ошондо эле тааныш издемей башталган экен. Анан бул айылга бир жака биздин айылга бир патага барып калат. Анан барып калып эле апамды көрүп эле, "Ой, Ырысбай кандайсың, жакшысыңбы? Бир жээниң окутпайсыңбы?" деп эле ошол жерден сүйлөшүп калып эле анан алып барыңычы, алып барбайсызбы анан дейт. Ошондо таанышып айткан себебим, окууга тапшырганда курсташтар тапшырабыз дагы ким менен өттү кандай белгисиз дейм. Анан окууга киргенден кийин анан билинип калат экен электенип. Ой, мына Ырысбайдын окуучулары, мына Малика Жутанованын окуучулары депчи, мына Окебековдун окуучулары деп ошо агайлар эжекелердин ар ким ушундай болуп бөлүнчү электе. Анан көбүнчө ушул агай
агайдын анча мынча 9-дун конечныйында Чапалак жакта дачасы бар эле. Эми студент кезде жаш кезде иштегенге не жетсин эми. Анан анча мынча ушу дачага барып кичине жардамдашып, алма теришип, эми кашаларды оңдоп жаз келгенде. Ошондой кылчу элек. Анан көбүнчө машинаны салып алып жүрчү эле. Анан мына Учар айылынын этегинде жол чаңытып, айылды чаң кылбаш үчүн КамАЗдар өтпөсүн деп жеңил машина ылайыктуу кылып үстүн сварка темир менен тосуп койгон да. Жеңил машина батат, чоң машина батпайт. Анан раматылыктуу кылмыш ул кетип атып, ошол жерде машина айдап кетип атып, жана темир келгенде темир башыма тийип кетпесин деп эңкейет десең, эми машинага тийбейт да ал эми. Машина тийип кетпесин деп эңкейип өтөт, күлдүрүп өтөт эле да. Машинаны ошентип айдап чыккан. Ошентип айдап өтчү эле да. Анан кийин достор дагы күлүп, ошону атка туурап, тамашалап күлө берчү эле. Агайга айтсак, эми башыма тийип кетсе эмне болот анан деп тамашалап күлүп калчу эле. Анан башка дагы көптөгөн ошондой тамашакөй окуяларыны кийин факультетте мугалимдер чогулуш кылып, конференция уюштуруп, агай жөнүндө көп жакшы нерселерди белгилеп айтчу элек да. Кыскасы Кудайдын керегине жараган экен эртерээк алып кетиптир да ушул. Жакшы. Бүгүнкү күндө окуучуларыңызга Рысбай агай тууралуу да айтып бересизби? Айтып берем, сөзсүз. Агайым мындай кылчу эле, мындай окутчу эле деп баарын айтып берем. Анан жана айтпаймынбы ушул кээде ушу иштегим келбей калды эле деп. Анан мен азыр иштеп, айрыкча ушул эмгек жамаатта, анан татынакай окуучулар менен айрыкча эмгек жамаатта дагы ушул ынтымакчылык, кээ бир мугалимдер, акелер бар, эжелер бар, ошолор менен дагы иштегенине кээде сүйүнөсүң да. Ушундай адамдар менен окуп, ушундай адамдар менен иштеп калганыма шүгүр деп кээде сүйүнүп каласың. Жакшы. Аккордеону көтөрүп жүрүп эле үй бүлө бактыңыз да, Ошондой болду да эми. Балдарыңыз кандай? Аларга дагы шарт түзүңүзбү? Жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, мени эртерээк ушу окутуп койбогонуна өкүнөм деп. Анан балдарга кандай кылдыңыз? Ошо менин балам уулум жаш да азыр эми. Анан кыздарга эми музыканттык анча болбойду. Бир чоң кызымды музыкант кылбадым. Бирок кызыл көөлүк менен бүттү. Аябай жакшы эле вокалды сонун ырдайт эле. Акыркы жылы ушу отчёттук концертте сонун вокал менен ырдап, Сами Ибраимбек агайыбыз хордон берет. Ошол жакшы окутуп, жакшы үйрөттү эле. Кызыңды окутсаң деди эле, эми өзү башка кесипке кетти да эми ошо. Азыр эми кийинки кызымды окутутам. Кудай кааласа буйруса, ал эми эле 2-класс, 3-4 класс болсо, эжекеси алып келем, ошо өзү алып келет, Кудай кааласа келебиз. Комуз чертет ал, э? Жок, аккордеонго бердим. Аккордеон ойнойбу? Именно ошо аккордеонго бердим да. Комуз черткен кызыңыз кайсы? Биринчи кызым комуз чертет. Комуз чертет, э? Эми ал башка кесип окуп кетти. Уулуңузду өзүңүз тарбиялайсыз. Уулумду Кудай кааласа. Келиңиздер анда дагы бир чыгармага кезек берели. Анда 3-класстын окуучусу Исраилжан уулу Айбек Эркин Кайымовдун оона жазылган «Из калтыр бул дүйнөдө» деген ырды да берсин. Из калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска, атыңды айтып урпак, иштериң болсун кыска. Из калтыр бул дүйнөдө, жакшылык ешиң менен, акындар ыр жазсын, канаттуу сезим менен. Акындар жазсын, канаттуу сезим менен. Из калтыр бул дүйнөдө, акыйкат сөзүң менен, эч качан ушак айтпа, көрбөсүң көзүң менен. Из калтыр бул дүйнөдө, борикер сезим менен, көңүлдү калтырбайлы, бар өтөт бул дүйнөдө, көңүлдү калтырбайлы, бар өтөт бул дүйнөдө.
калтыр бул дүйнөдө ак эмгек кызмат менен унутпай жүрсүн элиң кетсең да бул дүйнөдө из калтыр бул дүйнөдө атанын уулу болуп ашыкча мүлк жыйнаба ал кетпейт өзүң менен ашыкча мүлк жыйнаба ал кетпейт өзүң менен биз калтыр бул дүйнөдө борикер сезим менен көңүлдү калтырбайлы бар өтөт бул дүйнөдө көңүлдү калтырбайлы бар өтөт бул дүйнөдө бар өтөт бул дүйнөдө. Ай баракелде, бар бол, аман бол. Ильяз ага, сиз окуучуларга үйрөтүп аткан чыгармалардын баардыгы эле окуу программаңыздарда бүт эле чет элдик композиторлордун, чет элдик аралашты эми орус эл композиторлор, чет элдиктер да бар. Кыргыздардан барбы? Кыргыз тилинде чыгармалардын да эми ойноттук. жок, кыргыздардан кыргызчыларды билебиз. Мисалы үчүн Токон Эшипаевдин Эжекеме деген ырларды киргизип алганбыз өзү. Анан Программаңыздарда бар бирок, программага ошол кирген экен да, Кудайга шүгүр эми ошолор. Анан Эжекеме, анан Комузчу күйлөрдү ойнотобуз. Акбакай деген күйлөрдү ойнотобуз. Тактеке деген комуз күйсү бар. Анан кээде окуучулар агай мынаны аккордеондо соолобу деп калат. Анан эмне ойнойсуң десем, ойнойм дешин, жазып бербейсиз? Анан аккордеон салып жазып берем. Анан агай мына ырды нотасын жазып бериңчи деп, азыр эми булар кызыккан ушул жерде интернет булактарынан көрүп, мына ырды үйрөнсөм болобу деп аракет кылышат. Анан ошонун нотасыны аккордеонго жазып берем. Орус эл аспаптар бөлүмүндө кайсыл аспаптарды дагы үйрөтөсүздөр? Аккордеон, гитара бар. Гитара, баян. Жакшы, рахмат. Да бир чыгарма өзүңүз аткарып бериңиз. Буга чейин айтып калдыңыз эле, агам оон жазат, ооба. Бизден айттым, үйдөн төртөөбүз музыкантпыз, бирөөбүз гана ошол педагогикалык багытта мен иштеп кеттим, калганыбыз башка багыттарда, башка кесиптерде. Анда сагыныч бүтпөгөн арзуу деген эң чоң агам ыр бар шу. Мен сени сагынган бойдон жүрөм алтыным, жаз деңсеп сагынган боз баладай, жаш баладай, күкүктөп сайраган боз куштардай. Мен сени суурап жүрөм, мен сени карап жүрөм, сыртымдан сыр бербей жүргөн менен өзүмчө ыйлап жүрөм, өзүмчө сыктап жүрөм, мен сени эңсеп жүрөм. Кыйналам, кысталам дайым сен деп, сен аны билсең экен. Мен сени сагынып жүргөнүмдү, сагынып жүргөнүмдү. Мен сени сагынган бойдон калам жал-жалым, жете албай аргам жок калсам эгер, өмүрүм чегине жеткенче мен сен атап ырдай берем, сен издеп бара берем. Бириккен турмуштун ар күнүндө мен сени самай берем, мен сени карай берем, мен сени күтө берем.
Kıynalam kıstalamdayım sen de sen anı sesseng eken men seni sağınıp жүрgönümdü sırtımdan sır bermey жүрgön menen özümçe ыйлап жүрөm özümçe sıktap жүрөm men seni engsep жүрөm kıynalam kıstalamdayım sen de sen anı bilsen eken men seni sağınıp жүрgönümdü men seni sağıngan boydan kalam sağınıp жүрө берем. Ай баракелде. Эң сонун оон экен. Агаңыздын оондорун кимдер ырдап атат? Ырдап аябай аракет кылабыз. Дагы оондор бар, башка оондор да бар. Оондор көп чыгат эле да. Ушундай талант берилет экен да. Азыркы ырдаган оон аябай укуктуу оон экен, бирок ырчыларга бербедиби ырдагыла деп? Ырчылар издеп жетип мындай ошо авторду таба албайт экен да. Ильяс Андаш деген инибиз ырдап чыкты. Аны звонок кылып, деп ошо агам звонок кылышкан экен. Анан агам кызыкпаса деле башка бирөөлөр, аке сиздин ырыңызды да отат го, меники да отат го деп чалышат. Чалса, мен билбейм, кимдики экенин билбейм да, ушу билип алып турдаса жакшы болот эле да. Анан дагы бир мен өзүм көрүп калдым, Кутмантаңдан бир гитарист ака чыгып калды. Ошол үчүн гитара менен ырдап атат. Агаңыздын оон. Анан кийин мына карап турсак, ал деле билбейт. Автору ким экенин, ким экенин билбейбиз. Мен бирөөдөн сурасам дейт, билбейм дейт ушундай. Ошондуктан ушундай булактарга айтып деп коюп билинип ыр чыгарганда авторун таап изилдеп ырдаса жакшы болот эле деп ойлойм. Жакшы. Анда агаңыздын дагы бир жакшы бир оондорунан аткарып бериңизсе. Хорошо. Анда эмесе ушул 5 жыл чогуу ысык суукту бирге көрүп чогуу окуган курсташтарыма чоң ыраазычылык билдирем. Аман болгула, баарыңыздарга ийгилик, үй бүлө бакталай. Ушул жерден келип сиздерге салам жолдоп, кезектеги дагы бир ушу агамдын балалыгым, тазалыгым деген ырын сиздерге тартуулайм. Балалык кезимдин эң кымбат күндөрү жаздагы жамгырдай төгүлүп бир келчи, жаздагы суулардай агылып бир келчи, шаркырап бир келчи. Мына күн бүркөлүп төккөнү жамгыр турат, мен азыр белгисиз бир кыял, бир сезим алып учат. Балалыгым, тазалыгым, кайрылбас табылбас өмүр гүлүм, кайда жазым, кайда күзүм, сагынып саргарды менин жүзүм. Кайда назым, кеткен жагың, чакырып каргылды мени үнүм. Балалыгым, балалыгым. Эч кимге билинбей, эч көзгө илинбей, же кош деп айтпастан сен улама алыстап. Токто деп жалбарсам, кайрылбайт, кылчайбайт, мезгил бул табышмак. Бир эле сен эмес мезгилге көп турдаткам, күлгүн жаш кезимдин эң кымбат күндөрүн алкып жуткан. Балалыгым, тазалыгым, кайрылбас табылбас өмүр гүлүм, кайда жазым, кайда күзүм, сагынып саргарды менин жүзүм. Кайда назым, кеткен жагың, чакырып
каргылды менин үнүм. Кайда күзүм, кайда жазым, чакырып каргылды менин үнүм. Кайда назым, кеткен жагың, чакырып каргылды менин үнүм. Балалыгым, балалыгым. Ай баракелде, бар болуңуз. Ильяз ага, агаңыздын канча оону бар? Бир 7-8 оону бар да. Ушул чыкпай жүрөт да. Ал эми өзү стенд болуп окуп жүрүп, ошо юридическийдагы юрфакты бүткөн. Азыр ушу прокуратурада иштейт. Окуп жүрүп, ошо Бишкекте бир жаздырган аябай, сону бир эпизод кылып, жай мезгилинде ошол эми бир жерде жатса керек архивде. Ошондо деле чыкты, баары бир ошол өзү кызыкпаса кыйын экен да. Өзү кызыгып, ошондо бир жырдап койсо чыкмак да. Кесиби башка, бирок бош убактысында аккордеон кармап, ырдап турат. Бош убактысында. Жакшы. Анда келиңиздер, баарыңыздар чогуу даярдап келген ансамблга кезиктирейин, Макул. Кайсыл чыгарма бул? Ливенская полька дейт, обработка Прокудина. Ошол ансамблды да билели. Анда мен бир классик ойноп берейин эми. Дайым эле ырдайбыз классик ойнобой эле. Свиридов вальс деген бар. Жанагы Метель деген кинофильмде ырдалган музыка. Ошону ойноп берейин. Thank you.
Ай, баракелде, бар болуңуз, заман болуңуз, Илияс агам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда мейманда маданияттын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун мүчөсү, Айтол Рыспай Абдыкадыровдун окуучусу, Өзгөн шарттык балдар музыкалык мектебинин аккордеон мугалими. Бүгүн мынакей Зулпуев Илияс ага өзүнүн шакирттери менен, окуучулар менен студиябызга мейманга келип бир саат бою сиздердин көңүлүңүздөрдү алганга аракет жасады. Албетте эми бул мектепте ушундай деңгээлде үйрөнүлсө, кийин училищага барганда, консерваторияга барганда булар даяр аккордеонду жогорураак деңгээлде элестетебиз да, Кудай кааласа. Ал жак барганда мындан дагы жакшы чыгармаларды ойноп, даяр болуп барышат. Кээ биркилер окуу жайга барганда биринчи аккордеонду кармап ошол жерден үйрөнүп баштаса, булардын мектептен баштаганы кыйла жеңил болот. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм, Илияс агам. Шакирттериңиз, окуучуларыңыздын саны көбөйө берсин, аккордеонго кызыккандар көбөйө берсин, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чактырыш көрсөтүүсүн жыйынтыктайын. Жыйынтыктап жатпадыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болушун каалайын. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин эсен туруңуздар.